эскертүү. Жүрөк алсыздарга көрүүгө болбойт. Бул окуялар кинодон алынган жок. Алар биздин чыныгы жашообузда болгон. Бир аял түндө жалгыз үйдө отурат. Түнкү саат 2:30. Анын телефону шыңгырайт. Бирок экранда ачылган номер көрүнбөйт. Телефонду алганда бирөө дем алып жаткан угат. Бирок үн чыкпайт. Ал телефонду коюп коет. Бирок чалуу кайталана берет. Кийинчерээк ал чалган номерди текшергенде номер эбак жок болгон адамга тийиштүү экенин билип аябай коркот. Бир жаш жигит жаңы телефон текшерүү үчүн түндө сүрөттөрдү тарта баштайт. Эртең менен сүрөттөрдү караганда ал өзү жалгыз болгон бөлмөдөн башка бирөөнүн караанын байкайт. Камеранын жардамы менен ал караан анын уктоочу бөлмөсүндө болгонун түшүнөт. Бирок түндө эч нерсе сезген эмес. Бир үй бүлө эски үйдү сатып алат. Жана көчүп келгенден кийин кызыктуу нерселерди табат. Полдун астынан жашыруун бөлмө чыгат. Ичинен эски журналдар, бир нече жашыруун каттар табылат. Журналда үй ээлери акырындык менен жоголуп, табышмактуу кырсыктарга кабылганы жазылган болот. Кийинчерээк үй бүлө кыйынчылыктарга кабылып, үйдө түн ичинде бут баскан үндөр угула баштайт. Кээде чыныгы жашоодо болуп өткөн окуялар тасмадан да коркунучтуу. 2000-жылдар АКШ өлкөсү. Бир үй бүлө жаңы үйгө көчүп келет. Башында баары жакшы болгон. Бир күнү үйдөн кочойкеси телефон чалып жатканда чырылдаган эски үн алгы үнүн угат. Үн алгы өзүнөн өзү күйүп, андан ал маркум чоң энесинин үнүн угат. Алгач муну кокустан болгон нерсе деп ойлошот. Бирок андан кийин түн ичинде өзүнөн өзү эшиктер ачылып, боюндар жерге түшө баштайт. Үйдүн мурунку тарыхын изилдеп көрүшсө, бул үйдө бир нече жыл мурда адам өлтүрүлгөнүн билишет. Жыл Франция. Жаш жубайлар жаңы батирге көчүп келишкен. Үйү жакшы абалда. Бирок кээде үйдүн кире беришинен ар кандай баскан үндөрдү угушат. Бир күнү кожоюн тамак аш тез түгөнүп жатканын байкайт. Кичинекей камера орнотот. Кийинки күнү түнкү видеону караганда шумдуктууда үрөө учкан видеону көрөт. Видеодо бейтаныш киши түн ичинде полдун астындагы жашыруун бөлмөдөн чыгып, алардын тамак ашын жеп, анан кайра жашынып кеткен. Полиция келип, ал киши ошол жерде бир нече айдан бери жашап жүргөнү аныкталган. 1971 жыл. Англия.
Bir таксист кечинде аэропорттон бир кардарды алат. Кардары такыр сүйлөбөйт. Жөн гана дарек жазылган кагазды көрсөтөт. Таксист аны айдалган жерге жеткирет. Бирок кайрылып, артын караганда жүргүнчү орундукта жок болуп кеткен болот. Ал такси компаниясына кайрылганда, бул даректе 1 жыл мурун каза болгон адам жашаганы белгилүү болгон. жыл АКШ. Bir adam түндө бейтаныш номерден чалуулар ала баштайт. Телефонду алганда үн чыккан жок. Болгон эдем алган үндөр угулуп жатты. Bir нече күндөн кийин ал номерге кайра чалуулар болот. Жооп берген киши бул номердин ээси 1 ай мурун каза болгонун айтат. Бирок өлгөн адамдын жакындары анын телефонун эч ким колдонбогонун тастыкташкан. жыл Мексика. Туристтер үчүн белгилүү болгон мейманкананын бассейнде бир киши түндө сүзүп жүргөндө капысынан сууга тартылып кеткендей болот. Аны кайра чыгарып алышат. Ошондо ал суу астында мени бирөө кармап турду деп айткан. Камераларга текшерилгенде суунун ичинде эч ким жок экени көрүнөт. Бирок видеону жакшылап караганда бассейндин түбүндө үдөмөк караган байкалган. Bir 1986 жыл Германия. Bir жаш кыз ар күнү бөлмөсүндө бирөөнүн шыбыраганын угуп, ата-энесине айткан. Бирок ата-энеси муну элестетүү чоң гана кулагына угулуп жатат деп ойлошкон. Bir күн ата-энеси камера орнотуп коет. Эртеси күнү түнкү тасманы көргөндө өрөй учуп жүрөгү түшкөн ата-энесин. Караңгы бурчта караңгы сөлөкөт пайда болуп, кыздын төшөгүнүн жанында туруп, түнү бою аны карап турган. Эртеси күнү өйдү изилдешкенде дубалдын артында жашыруун өтүп барып экени табылган. Ал жерден эски кийимдер жана кимдир бирөөнүн жашаган издери чыга. Биз билген дүйнө коопсуз да изилеши мүмкүн. Бирок ар бир бурчта коркунуч бар. Булар жөн гана окуялар эмес. Алар чыныгы